Интернет буюмдар, нанотехнология, санариптик билим берүү жана электрондук коммерцияны өнүктүрүү. Бул заманбап көрүнүш адамзаттын кадыресе жашоосуна жана дээрлик көптөгөн аймактардын экономикасына зор өзгөртүү киргизүү алдында турат. Бул өзгөрүүлөрдү серепчилер 4-өнөр жайлык революция деп атай башташты жана технологиялык ачылыштардын ырааттуу уландысы катары карашууда. Алар республиканын ички тутумуна, Казакстандык илим менен технологиянын өнүгүүсүнө кандай таасир тийгизет? Биз аны атайын Digital Kazakhstan программасында айтып беребиз. Бүгүнкү чыгарылыштан сиздер Smart City концепциясы деген эмне экендигин биле аласыздар. Эмне үчүн шаарларды интеллектуалдаштыруу дүйнөлүк экономикага пайдалуу? Адамдардын коопсуз жана жайлуу жашоосу үчүн кандай технология колдонулат? Акылдуу шаар бул сүйлөмдү укканда дароо эле фэнтези тасмасындагы учуучу машиналар, голографиялык имараттар жана башка футуристик көрүнүштөрдү элестетет. Бирок чындыгында Smart City деген эмне? Адистердин пикири боюнча бул ар бир өзүнчө объектини автоматташкан башкарууга багытталган жаңы технологиянын негизинде интернет аркылуу маалыматтык, коммуникациялык жөнгө салуу ыкмалары киргизилген жалпы шаардык инфратүзүм. Если в двух словах, то это привычный нам всем город. Эгерде кыскача айтсак, бул кайсыл бир аймакта кандайдыр бир объекти жана имараттарды, курулуштары жана инфратүзүмү, жолдору бар бизге көнүмүш шаар. Бирок ал энергияны үнөмдөөгө мүмкүндүк берген жаңы технология менен көбүрөөк жабдылган жана анда жашаган калктын жашоосун бир кыйла жайлуу кылууга жардам берет. Технологии, которые позволят сберегать энергию и делать жизнь жителей, которые там будут проживать, более комфортной. Эл аралык талдоочулардын ою боюнча шаарларды, атүгүл мамлекеттерди санариптик трансформациялоо жакынкы 10 жылдыктарда ички дүңгөнүмдүн 5% өсүшүнө алып келет. Бул дүйнөлүк казынага 20 триллион доллар кошумча киреше берет. Ошондуктан мегаполистердин инфратүзүмдөрүнө интеллектуалдык тутумдарды ишке киргизүү дижитал экономикасына өтүп жаткан мамлекеттер үчүн биринчи зарыл тапшырма. Казакстан дагы мындан четте калган жок. Мамлекеттин Digital Kazakhstan программасынын алкагында Smart City концепциясына өтүү, ишке ашыруу борбордон башталган артыкчылыктуу багыт. As you may know, our president in his recent address. Сиздер билгендей, биздин президент жакында элге кайрылганда бүткүл мамлекетти, анын ичинде Астананы санариптештирүүнүн маанисин баса белгиледи. Анын үстүнө биздин президент акылдуу шаарларды өнүктүрүү жаатында Астананы башка шаарлар үчүн үлгү катары эскертти. Астана Innovation борбор калаанын инфратүзүмүнө жаңычыл эко тутум киргизүүнүн башкы демилгечиси. Бул уюм өлкөнүн башкы шаарын акылдуу шаарга айлантуу боюнча эң башкы маселени чечүү үчүн шаар бийликтеринин илимий жана бизнес коомчулуктун аракетин бириктирүү максатында түзүлгөн. Анда бүткүл шаар, сиздин смартфондо деген урааны бар Smart City Астана тиркемеси эң негизги борборлордун бири. Аны иштеп чыгуучулардын айтымында, ал платформанын жардамы менен борбордун калкы менен меймандардын жашоосун бир кыйла жайлуу кылууга арналган кызмат көрсөтүүлөрдүн бардык түрү жеткиликтүү болот. So as of today, we have 60 services already in the mobile app, which are useful for our residents. Бүгүнкү күнү бизде уюлдук тиркеме түрүндө жашоочулар үчүн пайдалуу боло турган 60 сервис бар. Андан тышкары бизде ошондой эле жаңылыктар бөлүмү дагы бар. Биз Элорда акпарат жана Казинформ маалымат агенттиктеринин ресурстарын илгерилеттик. Ошондой эле биз үчүнчү жактарга билет сатып алуу, азык-түлүк буйрутмасын берүү сыяктуу жана башка кызмат көрсөтүүчү коммерциялык контентти ишке киргиздик. Ошентип бул уюлдук тиркеме шаардык коммуналдык кызматтар, коммерциялык кызмат көрсөтүү, жаңылыктарды берүү жана көңүл ачуулар боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү өзүнө камтыйт. Application, as I said, will include all of the services, including city municipal services, commercial services, and news content and entertainment. Дагы бир долбоор бул маалымат тутуму. Ал карта түрүндөгү өзүнчө пайдубал. Анда борбор калаанын акимчилигинин бардык бөлүмдөрүнүн маалыматтары интеграцияланат жана чагылдырылат. This will allow us to make, optimal and right decisions. For example, where should you locate a school? Бул бизге оптималдуу жана туура чечим кабыл алууга мүмкүндүк берет. Мисалы, сиз кайсыл жерге мектеп, оорукананы жайгаштыргыңыз келет. Орун жакын жайгашкан калктын санына жараша аныкталат. Автобус багыттары, биз муну эске алышыбыз керек. Биз көргөндөй айрым автобус багыттары азыр натыйжалуу эмес. Бардык бул маалыматтар жана маалымат тутуму бизге шаарды башкаруунун бардык тармактарында дээрлик туура чечим кабыл алууга жардамдашат. Data and geoinformation system
This will allow us to make right decisions in practically all areas of the city management. Smart City концепциясына ылайык инфратүзүмгө жаңы тутумдар киргизилип жаткан Казакстандын дагы бир шаары Алматы. Мегаполисте ушул кезге чейин эле саламаттыкты сактоо, туризм жана билим берүү тутумдары, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу элементтери электрондук жана интеллектуалдык форматка өткөрүлүп келет. Ошондой эле анда ар бир киши шаардын күнүмдүк көйгөйлөрүн чечүү тууралуу учурчак боюнча билдирүүсүн калтырала турган сайттар жана уюлдук тиркемелер дагы актуалдуу болуп калат. Кээде коммуналдык кызматтардын билдирүүлөрү адамдын катышуусу жок эле жүргүзүлөт. Вот когда машина едет, если яма, какое-то некачественное дорожное покрытие. Мына машина келе жатат. Мисалы жолдун бир жеринде аң же начар асфальт болсо унаа секирет. Андай вибрацияны биз ошол машинадан, экинчи, үчүнчү унаадан да алабыз. Анын баары Алматынын глобалдык картасына берилет. Жолдун так ошол жери кызыл чекит менен көрсөтүлөт. Ал ошол тейлөө кызматтарына оңдоо зарыл экендигин кабарлайт. Алар ыкчам түрдө келип жаңы асфальт төшөйт жана оңдойт. Оперативно приехать, там новый асфальт поставить, положить и так далее, и так далее. Акылдуу шаар концепциясын өтүүдө транспорт инфратүзүмү дагы маанилүү орунда турат. Ал бир гана авто сүйүүчүлөрдүн кызыкчылыгын көздөбөйт. Анда негизги басым коомдук унаа тутумуна, велосипед жана жөө кишилер жолуна жасалган. Камер, датчиков, вот тоже она и уже позволяет отслеживать, какие маршруты очень востребованы, да, перегружены. Камералар жана билдиргичтердин жардамы менен кандай маршруттар керек, кайсыл багыттар ашыкча жүктөлгөндүгүн, мисалы шаардан Орбита, Аксай жана башка райондоруна кандай жаңы тармактарды ачыш керектигин көзөмөлдөп турууга болот. Бул ачык жана объективдүү ыкчам маалымат жетекчиликке туура чечим кабыл алууга мүмкүндүк берет. Акылдуу шаарлар мына ушуга умтулат. Объективная, позволяет руководству принимать верные решения. Вот к чему стремится умный город. Мегаполисте ошондой эле шаарды интеллектуалдаштыруу боюнча Smart Алматы атайын программасы иштелип чыккан. Бул концепция өзүнө шаардык автоунаа трафигин башкарууну камсыздоо, табигый кырсыктарды эскертүү тутумун, ошондой эле электр энергиясы менен өкмөттүк ресурстарды сабаттуу бөлүштүрүүнү камсыздоону жогорулатуу, технологиялык чечимдердин кеңири түрүн камтыйт. Сейчас хотим все услуги и акимата, все услуги коммунальных служб, все это. Биз азыр акимияттын баардык кызматтарын коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдү автоматташтыруу, электрондук үлгүгө өткөрүүнү ойлоп жатабыз. Бул катардагы адамдарды акимчиликке же коммуналдык кызматка келип, кезекке туруу, толтура кагаздарга кол коюу жана үйүнөн жооп күтүү сыяктуу түйшүктөрдөн арылтат. Анткени ал баардыгын порталда толтура алат. Кандай кызматты кайсыл мезгилде кошуу зарылдыгын же эмне жооп алгысы келгендигин белгилеп көрсөтө алат. Ушунун баары кайсыл бир логистикалык көйгөйлөр жок эле бүтүрүлөт. И все, ждать все, без каких-либо там, так скажем, логистических проблем. Акылдуу шаарлар концепциясынын маанилүү бөлүгү интеллектуалдык имараттар. Бул курулуштардын негизги чен белгиси табигый ресурстарды ырааттуу пайдалануу, көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгү. Анткени смарт эсептегичтерди киргизүүдөн мамлекет миллиондогон доллар акча үнөмдөй алат. Жеткирүүчүлөр үчүн да бул абдан ыңгайлуу. Анткени ресурстарды төлөө тартиби жана уурдоолордун алдын алуу жөнгө салынат. Жашоочулар үчүн бул эсептерди төлөөнүн эң жөнөкөй жана оңой жолу. Учурдагы көрсөткүчтөрдүн билүү жана керектүүнү үнөмдөөнүн эсебинен чыгымдарды азайтуунун мүмкүнчүлүгү. Казакстанда учурда көпчүлүк заманбап имараттар GSM эсептегичтерди жана энергия үнөмдөө тутумдарын орнотуунун жардамы менен ушул көрсөткүчтөргө туура келет. Ал эми жакынкы мезгилден тартып архитектуралык объектилерди долбоорлоо жана архитектуралык курулуштарды дагы актуалдуу кыла турган BIM деп аталган технологияларды колдоо башталды. Это, если иными словами говорить, то это комплекс. Башкача айтканда бул кайсыл бир имаратты, объектини же башка курулушту моделдөөнү же маалыматтык моделин түзүүнүн көп түрдүү иш-чаралар комплекси. Или иного любого другого сооружения. Это Бул долбоорлоонун бүткүл комплексин визуалдуу түрдө көрсөтүүнүн жалпылаган үлгүсү жана ошол объекти боюнча өзүнө ири маалымат базасын да камтыйт. весь комплекс проектирования, но она Атап айтканда ал объектинин майда бөлүкчөлөрү, кышы, мыгынан тартып чоң бөлүктөрүнө, жалпы башкы пландоону уюштурууга чейинки маалыматтар бар. элемента, из которого состоит этот объект, кирпичик, гвоздик, шурупчик, до крупных планировочных объемных элементов, вплоть до организации генерального плана целиком.
Курулуш объектисинин 3 өлчөмдүү модели бүткүл инженердик тармак чагылдырылган маалыматтык базасы менен түздөн-түз байланышкан. Анын жардамы менен өз убагында ар кыл аварияларды көзөмөлгө алуу жана кемчиликтерди өз убагында чечүүгө мүмкүн болот. Айрым иштерди аралыктан дагы аткарууга мүмкүнчүлүк бар. Имараттардын мындай көзгө көрүнүмдүү үлгүсү долбоорлоо үчүн атайын программалык камсыздоо зарыл жана интернет негизиндеги дээрлик инженердик тармактардын комплекси керек. Классически на чертежах это изображать в бумажном варианте, это просто будет невозможно. Классикалык ыкма менен бул чиймелерди кагазга түшүрүү таптакыр мүмкүн эмес. Ал чиймелерди түшүнүү оор жана баардык бөлүктөрдү батыра албайсың. Ал эми визуалдык компьютердик маалыматтык модель муну жасоого мүмкүндүк берет. Башкача айтканда акылдуу шаар концепциясы, бирок аны долбоорлоо, куруу жана ишке берүү көз карашынан алганда аткаруу абдан оор болгон. Ал эми BIM технологиясынын жардамы менен бул мүмкүн болуп калды. Ошондуктан мындай акылдуу шаарлар жана объектилер BIM технологиясы менен өзүнчө түзүлө баштайт. Отдельные будут создаваться с помощью вот этих BIM-технологий. Бардык акылдуу шаарлар коопсуз болууга тийиш. Бул үчүн Казакстанда бардык жерлерде ыкчам шашылыш кызматтарды чакыруу жана кабарлоону камсыздоо тутумдары киргизилип, видео көзөмөл жана видео жазуу камералары орнотулууда. Бул Астанадагы Сергек деп аталган кырдаалдык борбор. Ал шаардын ички иштер департаментинин башкы операциялык пунктунун иши менен бириктирилген. Буга чейин ал борборго шаар инфратүзүмүнүн ар түрдүү коомдук жайларына орнотулган миңдеген интеллектуалдык видео камералар кошулган. Демилгечилердин пикири боюнча мындай көзөмөл пунктун түзүү шаардагы эң көйгөйлүү маселелерди чечүүгө көмөктөшүүгө тийиш. Мисалы тартип бузуучуларга карата кыраакылык камсыздоо, көңүл ачуу жайларындагы тартипти көзөмөлдөө, коомдук унаалардын ишин жакшыртуу, уурулуктун жана башка мыйзамсыз аракеттердин алдын алууга жардам берет. It's the first PPP project across the IT and security sectors. It is fully financed by the private investors. Бул IT жана коопсуз секторундагы биринчи мамлекеттик жекеменчик өнөктөштүк долбоору. Бул долбоор алкагында биз шаарга 10 000 камера орнотобуз. Алардын 60% көчө кесилиштерине жана линиялык жолдор сегментине коюлат. Ал эми 40% камералар жалпы байкоо салуу үчүн коомдук жайларга жайгаштырылат. 40% will be installed in the general public places for general surveillance. Алматыда мындай жардамчы көздөр 100 000ден ашык. Алар жолдордо, турак жайларда, билим берүү мекемелеринде, саламаттыкты сактоо объектилерине жана бизнес борборлорго орнотулган. Бул түзүлүштөр жыл сайын 19 000ден ашык кылмыштардын жана администрациялык укук бузуулардын бетин ачууга мүмкүнчүлүк берет. Один из самых важных. Эң маанилүү багыттардын бири бул коопсуздукту санариптештирүү. Бул кайрадан эле шаарда жүрүүнү коопсуз кылуу үчүн кылмыштарды азайтуу, кылмыштардын бетин ачуу деңгээлин жогорулатуу үчүн киши өңүн тааный турган интеллектуалдык көзөмөл видео камераларды, талдоо тутумдарын орнотуу. Анткени коопсуздук экономиканын драйвери болуп саналат эмеспи? Эгерде шаар коопсуз болсо, бул жакка эл келет. Инвесторлор келип шаарга каражат салат жана өнүктүрөт. Жайлуулук бүгүнкү күнү Smart City'ге коюлган негизги талап. Анын үстүнө кала бардык жашоочуларга ыңгайлуу болууга тийиш. Ошондуктан автоунаа сүйүүчүлөр үчүн инфратүзүмгө интеллектуалдык тутумдарды киргизүү да көңүл сыртында калган жок. Жол тыгын көйгөйлөрүн чечүү үчүн унаа агымын өзү жөнгө сала турган акылдуу жол чырактар орнотулуп жатат. Мындан тышкары жолдордо көйгөй жаралса, зарыл учурларда жасалма акыл эс технологиясы менен жабдылган көзөмөл камералары жолдогу тоскоолдуктарды жоюу үчүн куткаруу кызматтарына кабар берет. Эгерде тыгын түзүлүп калган болсо, атайын тутумдар ал жөнүндө автоунаа айдоочуларга ар кыл тиркемелердин жардамы менен кабар берет. Буга кошумча жакындан бери Казакстандын автоунаа трассалары менен жолдоруна медабордтор деп аталган такталар пайда болду. Алар шаардагы кырдаал жөнүндө бардык зарыл жана керектүү маалыматтарды учурчак боюнча көрсөтүп турат. Мы можем интегрироваться с любыми внешними источниками, то есть там Тугис, Google, Яндекс. Биз жакта эмне окуя болуп жаткандыгы жөнүндө маалыматты ыкчам чагылдыруу үчүн Тугис, Google, Яндекс сыяктуу бардык тышкы булактар менен интеграция боло алабыз. На сегодняшний день уже около 30 установлено, на самом деле. Бизде өзүбүздүн видео камера аналитиктерибиз бар жана ар бир медиабордто өз камераларыбыз жана видео талдоочулар иштейт. Аларды биз жолдо эмне болуп жаткандыгын көрсөтүүгө колдонобуз. Бир жагынан биз медиабордто чалдырылып жаткан контенттин натыйжалуулугун аныктап ченөө үчүн пайдаланабыз. И с другой стороны, мы их используем для того, чтобы измерять эффективность контента, который транслируется на медиаборде.
Дүйнөдөгү эң ири смарт сити долбоорлордун бири бул Түштүк Кореялык Сонгдо шаарында ишке ашырылууда. Анын жалпы наркы $35 миллиард бааланган. Шаарда 40 киши жашайт жана күн сайын дагы 55 миң адам иштеш үчүн келип турат. Ушул жылы ал шаарда 400дөн ашык имарат курууну пландап жатышат. Алар шаардыктарга өз чөйрөсүн башкарууга жардам бере турган ар түрдүү технологиялар менен жабдылмакчы. Сонгдо шаары үчүн калдыктарды бөлүштүрүп жайгаштыруунун өзүнчө тутуму иштелип чыгарылган. Үйлөрүндө пневматикалык таштанды түтүктөрү орнотулган. Алар тиричилик таштандыларын соруп алат жана автоматтык түрдө бөлүштүрөт. Келечекте таштандылар кыймылдаткычтар үчүн отун иштеп чыгаруучу метан заводуна түз жеткирилип калмакчы.